Жер сууну булгаган желим баштыктарды колдонууга тыюу салуу сунушталды. Мында күнүмдүк жашоодо эң көп колдонулуучу целлофан пакеттер тууралуу сөз болууда. Мыйзам долбооруна ылайык желим баштыктардын ордуна биологиялык жактан ажыруучу таңгактарды колдонуу каралууда. Полимер материалдардан жасалган бир жолку колдонулуучу желим баштыктарды алып келүүгө, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салуу каралууда. Демилгечилердин бири депутат Марлен Маматалиев. Жана башка мына парктарыбызда аларчада айтор кайсыл жерде болбой эле булардын зыяны өтө катуу тийип атат да. Бул боюнча бизнес менен албетте биз чогуу жолугуп сүйлөштүк. Аларга да биз түшүндүрдүк. Алар деле туура кабыл алды. Тийиштүү айырбынын бардыгын өткөздүк. Бул шаарларга жана башкаларга эч кандай запрет жок. Эми колдон келишинче аларды кийинчерээк кылабыз го. Кудай берген өзүнүн жаратылыштын алкагында жакшы бир биосфералык зоналарда, парктарда, заповедниктерде айтор ошолордун бардыгында бүгүнкү кандай акыбал болуп атканын биз өзүбүз дагы мына күбө болуп жүрөбүз да. Биз эми буларды толук түрдө запрет кылып мындай болбойт деген жерибиз жок. Биз буларды экологиялык атайын мындай жок болуп кете турган сырьёдон кылсын деген ниетте кылып атабыз. Жана ошондой эле жана бумажный болобу, жана башка болобу айтор эмнеси болсо дагы экологияга зыяны тийбесин деп атабыз. Сунушталган жаңы мыйзам 2024-жылдын 1-июлунан күчүнө кирери, анда желим баштыкчаларды өндүргөндөргө 28 000 сомго чейин, ал эми саткан дүкөндөргө 3 000-ден 13 000 сомго чейин айып пул салуу жазылган. Айта кетсек, буга чейин президент Ысык Көл облусунун Каракөл шаарында целлофан баштыкчаларды колдонууну токтотууну, аларды кагаздан жасалган эко баштыкчаларга алмаштыруу жарлыгын чыгарган. Кыргызстандын бардык аймагында тыюу салса жакшы болмок. Эң сонун бардык жакта сатууну токтотуп салса, эл бат эле көнмөк. Желим баштыктардан баш тартышыбыз керек. Убакыт келип жетти. Ысык Көлдө жакшы саамалык башталыптыр. Дүкөндөр бербей калгыча жүрө бербей өз алдыбызча баш тартсак деле болот. Жакшы демилге. Чынында салафановый пакеттер жел менен учуп, любой чөпкө сайылып жердин баарын мусор көргөзөт экен. Анан дагы экология жагынан жер кыртышына жана адамдын ден соолугуна да зыян тийгизет экен. Кагаз баштык көйгөйдү чечүүгө жол эмес. Бул кагаз баштыкты жасаш үчүн канча бактарак кыйылат. Андан көрө илгерки Союз убагындагыдай эле чүпүрөктөн баштык тигип көтөрүш керек. Ар бир адам ошого өтсө эле салафан баштыкты колдонуу азаят. Учурда өлкөдөгү таштандылардын 80%-ын дал ушул 400 жылга чейин чирибей, экологияга зыянын тийгизген полимер, полиэтилен баштыктары түзөт. Тыюу салуу мыйзамы буга чейин да сунушталып келген, бирок колдоо тапкан эмес. Ага өлкөдөгү желим баштык өндүргөн ишкерлердин бар экени себеп болгон. Кыргызстанда 10дон ашык полимер пленкасын пакеттерди өндүргөн ишканалар иштеп келет. Ошол эле Белоруссияда, ошол эле Казакстанда эч жактан бери колдонулуп келет. Жөнөкөй мисал үчүн Белоруссияда президент Лукашенко баш болуп, ушул вопросту под контролем кармайт. Анан кийин дагы бир кызык нерсе, магазиндерге барганда көпчүлүк эл түшүнүп өзлөрүнүн бир чүпүрөктөн жасалган баштыктарын көтөрүп барат. Анан кофе ичкен жайларда өзлөрүнүн кружкаларын көтөрүп барчу болду. Ошондо тиги сатып аткан жайлар ошолорго какой-то 10%, 20% льгота менен беришет. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына караганда, 40 жыл мурда сейрек пайдаланылган целлофан баштыктардын азыр дүйнөдө жыл сайын 1 триллион даанасы өндүрүлүп жатат. Ал эми Кыргызстанда жыл сайын 55 000 тонна полимер баштыкчасы өндүрүлөт. Кыргызстандыктар күн сайын же жылыга канча пластик колдоноорун эсептеген так маалымат жок. Бирок дүкөндөрдө, базарларда сатуучулар азык-түлүк, кийим-кечени сөзсүз түрдө желим баштыкчаларга салып беришет. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.